Сүрөттө пара алган судьянын тересин тескери сыйрып жазалап жатышат. Бул орто кылымдарга таандык Камбиздин соту картинасы 1498 жылы тартылган. Сюжет байыркы грек тарыхчысы Геродоттун китебиндеги окуяга негизделген. Анда Перс падышасы коррупциялашып адилетсиз чечим чыгарган судьяны тересин сыйрып жазалоону буйрган. Бул картина бүгүнкү күнгө чейин соттордун адилеттүүлүгү үчүн кызмат кылууда. Биз азыр бул картина же орто кылымдардагы жазалоо тууралуу эмес, бүгүнкү күндө Кыргызстанда дал ушундай туура эмес чечим чыгарган, коррупцияга барган соттор кантип жазаланып жатканы тууралуу маалымат беребиз. Былтыр жыл ичинде сотторго карата 11 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 4-өөнүн жыйынтыгы менен 4 иш соттун кароосуна жиберилген. 3 иш өндүрүштө токтотулган. 2 иш бириктирилген, 1 иш тергелип жатат. Ал кайсыл судьялар экенин төмөндө тизмектейбиз. Лейлек райондук сотунун судьясы Жапаровго карата 2 кылмыш иши ачылган. Ош шаардык сотунун судьясы Нурлан Малдыбаевге карата да кол тибестен ажыратуу боюнча өтүнүч каралып, судьялык ыйгарым укуктары токтотулган. Иш тергелип жатат. Тоң районунун 2 судьясына кылмыш иши ачылган. $2000 пара алууга шектелген. Ленин райондук сотунун судьясы Нурлан Кенжебаевге козголгон иши каралып жатат. Бишкек шаардык сотунун судьясы Назгүл Ильязовго иш ачылган. Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимовго 2 миллион сомдук айып салынган. Бишкектин Октябрь райондук сотунун мурдагы соту Абдыкалыховго кылмыш иши козголгон. Булардын катарында жогорку соттун мурдагы төрайымы Калиева дагы бар. Ал ооруп жатканына байланыштуу кылмыш иши токтотулган. Жогоруда тизмектелген судьялардын басымдуусу пара алып жаткан учурда УКМК тарабынан кармалгандар. Улуттук коопсуздук комитети сот системасындагы коррупциялык фактыларды аныктоо боюнча системалуу иш баштаган. Маселен, атайын кызмат айрым мезгилдерде 1 айда эле пара талап кылууга шек саналган бир нече судьяны кармап жаткан. Сотторду тартип жазасына тарткан, ошондой эле кылмыш жоопкерчилигине макулдук берген чечимдер мындай заматта кабыл алынгандыгына эл да таң калып атат. Анткени көптөн бери мындай чечимдер болгон эмес да. Бирок негизинен тартип комиссиясына кайрылуулардын санынан дагы көз каранды болот. Бул жерде биз эки нерсени бөлүп карашыбыз керек. Тартип жазасы ошондой эле кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча ошол ар бир жазага жоопкерчиликке тартуунун өзүнүн критерийлери бар. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков тармакта реформа жасап жатканын айтып келет. Анын биринчи баскычы катары жергиликтүү соттор ротацияланган. Ротациядан кийин сот системасында өзгөрүү болгонун айрым адвокаттар дагы айтып чыгышкан. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.